Biz азыр шаардын четиндеги чөп саткан жерде турабыз. Мында өзүңүздөр көрүп тургандай сатууга чыккан чөптүн саны да аз болгону бул жерде 5-6 унада гана таңгакталган чөптөр сатууда турат. Ал эми бул жердеги чөп баасы канча болуп атат? Ушул жердеги иштеген ишкерлерден сурап көрөлү. Саламатсыздарбы? Азыр таңгакталган беденин, ушундай эле ак чөптүн баасы канча болуп атат? Беделер 350 сомдон болуп атат азыр. Ак чөптөр 320-330 сом. Самандар болсо 280-300 сом тегерегинде болуп атат азыр. Бул баа өткөн жылга салыштырмалуу кымбатпы же арзанбы? Өткөн жылга салыштырмалуу быйыл аз-маз кымбатыраак быйыл. Чөп аз болуп калгандыгына байланыштуу быйыл чөптөр аз болуп калды тоолордо. Ошого Өткөн жылы канча эле ушул маалда? өткөн жылы точно билбейбиз, будан бир 30 сом 50 сом арзаныраак болчу да былтыр. Быйыл кичине кымбатыраак болот. Чөптүн жок болуп аткан себеби эмнеден деп ойлойсуз? Быйыл ошо жаан-чачын аз болуп, чөптөр аз болуп калды. Былтырга салыштырмалуу жарым эсеге аз чыгып калды. Ошого байланыштуу кымбатыраак болуп атат быйыл. Чынында эле быйыл жаратылыштын шарттарына, климаттык өзгөрүүлөргө жана кургакчылыкка байланыштуу аймактарда тоют аз болду. Аны сатууда турган чөптүн аздыгына байкаса болот. Чөп алып сатуу менен иштегендер тоюттарды өздөрү айылдарды кыдырып алып келип сатууга коюп жатышканын айтышты. Айылдардан алып келип атабыз, сатып атабыз. Алармандар кандай? Алармандар бар, жакшы эле алып атышат. Алармандар деле сезондо камда барыштыр. Алармандар деле аз, саткандар деле аз быйыл. Ордунан алышкандар көп. Бирок чөптүн баасы былтыркыга салыштырмалуу 10-15% көтөрүлгөн. Беденин бир таңгагы 350, саман 300 сомдон сатылып жатат. Ошого карабай дыйкан фермерлер кышка тоюттун камын көрүп жатышат. Анткени быйыл кургакчылыкка байланыштуу чөптүн түшүмү жакшы болбой калганын билишет. Биз көбүнчө беде алабыз, анан ак чөп алабыз, малдарга беребиз да. Ошол бир аз малдарга тоюмдуу болот да. Канча алайын деп келдиңиз? Азыркы учурда бир 300-400 алайын деп келгенбиз. Быйыл мына шартка байланыштуу немеде анча болбой калды. Чөптөрчү, эгин талааларда күн ысык болуп анча болбой калды. Ошого сатып алганы келгенбиз азыр. Бүгүнкү күндө Ош облусунда тоют жыйноо иштери 90% аяктап калган. Тагыраак айтканда, ушул күнгө чейин аймакта 750 000 тонна тоют жыйналды. Бирок жыйноо иштери азыр толук бүтө элек. Көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу пайыздык жагынан бирдей. Жалпы аяктаса быйылкы жылга болжолдонгон тоюттун көлөмү толукталат, деди президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн агрардык сектор башчысы. Былтыркыга салыштырмалуу көп деле разница жок бизде. Ошол эле эмеде көлөмдө жыйналып атат. Эми жыйынтыкталганда дагы кошумча маалымат берилет. Негизинен күн эрте ысып кеткендигине байланыштуу кээинки жайыттарыбызда чөп жакшы көтөрүлбөй бир аз эме болду. Бирок ошол эле учурда тоют маселеси Ош облусунда жетиштүү эле көлөмдө бар. Бүгүнкү күндө ошо райондорубузда жетиштүү деңгээлде жыйналды. Ошол 3-орундан жыйналып тиешелүү көлөмдө бар деп айтып, буйруса тартыштык болбойт деп. Айта кетсек, быйыл Кыргызстанда тоют 30%га аз жыйналып, антикризистик чаралар сунушталды. Буга байланыштуу министрлик тарабынан август айында тоюттун бардык түрлөрүн сыртка сатууга чектөө киргизилген. Ал эми Кыргызстанга импорттолуп келе турган тоюттун бардык түрлөрү салык жана башка алымдардан бошотулган. Мырзажигит Маматкерим уулу, Мунар Арзибай уулу, ЛТР, Ош облусу.